Assalamu alaikum, Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман кечиңиздер менен. Маңдайымдагы ушул унаа сатылууда. Hyundai Santa Fe 2018 жылдын 19 жылга карата чыгарылган. Тагыраак айтканыбызда 2018 ноябрь айында чыгарылган унаа. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 дизель. Коробка автомат. Максималдуу комплектацияда. Азыр ушул видеодо бардык опса наворотторун көрсөтүп түшүндүрүп кетемин. 360 градус камера. Раздвоенный выхлоп, парктрониктер, спойлер, дублирующий стоп сигналы менен. Ондай рейлинг. Дөңгөлөктөрү кышкы ушундай куюлган дистерде төртөө тең жакшы протекторлор жакшы абалда. Ачкысыз кирүү, бесключевой доступ деп коебуз. Мынакей 360 градустун капталкы камералары могу күзгүлөрдө жайгашкан. Повторитель поворота дагы бар. Алдынан да парктрониктер, негизги фаралар линзаларда, дальние дагы, ближние дагы. Унаа жакында эле алып келинген, 3 апта эми болуп атат. Документ алганына бир 3-4 күн эле болуп калыптыр. Могул жагында көрүнүп атса сиздерге контроль слепых зон. Панорама люгу. Эми салонун өтөлү. Бул жагы жумшак пластика, могулары кожа. Айтмакчы музыка Крил фирмасынан аябай жакшынакай сапаттуу мынандай музыкалар чыгат. Электро күзгүлөр, отуруштардын эки режимдеги памяти. Бул ошол баягы контроль слепых зонду өчүрүп жандыруу баскычы, контроль полосы, антизанос, багажниктерди ачуу, багажникти. Отургучу моундай күрөң түстө оформление болгон. Салон өзү жалпы ушундай. Отуруштары электро жылдыргычтарда. Мындай чыканак тирегич чоң кенен эле. Драйв мод, бул спорт, норма жана эко режимге которуу, автофарлар, электроручник, автохолд, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, 360 градус камераны өчүрүп жандыруу, старт, стоп. Эң негизги аябай жакшы керектүү функция. Азыр бизде ээси дагы айтат, Ошто дагы аябай жакшы функция экен. Адаптивдүү круиз контроль Оштун жолдорунда да жакшы иштеп атат дейт. Анан бул жакта мультимедиа, навигациясы менен бардык форматтарды, видео форматтарды окуйт. Приборный панели дагы мындай цифровой санариптүү чуркагандагы көрсөтүп коелду. 64279 километрди көрсөтүп атат одометринде. Антиблик, мынакей панорама крышаны көрүп коюңуздар. Светодиоддуу подсветкалар. Отуруштарында, алдыңкы отуруштарында вентиляция жана жылытуу, 2 зоналуу климат жана ионизация воздуха дагы бар. Рулдун жылытуусу. Бул жакта беспроводная зарядка, телефондоруңуздар, кол телефондоруңуздар ошондой функцияны поддерживать этсе аябай жакшы. Ушинтип зарядтап аласыздар. Жана USB AUX мультимедиасына, розетка. Ошол эле 19 вольттон 12 вольттон ошол 120 вольтко которуу. Эми арканкы орундуктарга өтөлү. Бул жакта да колонкалары музыка Крил. Мындай пардалар бар, заводской бул пардалар. Жана отуруштардын жылытуусу 2 позицияда, айнектердин көтөргүчтөрү. Бул жакта дагы телефондорду заряддаганга 2 USB порт жана
220 вольтко розетка толыққанды бар. Бұл жақтан да қапталынан орындықтарды ушул басқыштар аркылуу алдыға аркаға жылдырып, арканкы жүргүнчүлөр дагы ыңгайлаштырып алса болот. Айтмакчы, бул 7 орунду. Мына 3-чү катары да көрүп коюңуздар. Ушундай видео регистратор айтмакчы, кореянкы могул тарапта жана видео регистратордун камерасы дагы алды аркасынан запись болуп көрүнөт. Азыркы заманбап мындай поликтер ушундай чыгып атат. Буна Владивостоктон келинген, контейнерге салынган эмес. Эч бампер, фараларды чыгарылбай, түзмө-түз Владивостоктон ушул айдап келинген. Багажник тарапты көрсөтөлү. Азыр 3-чү катар болгон үчүн азыр чакан эле көрүнүп атат. 3-чү катарды жайып койгонубузда мына көрүп атасыздар, кыйла кенен чоң багажник. Бул жакта дагы ошол эле климатты башкарат. 3-чү катарга дагы аябай жакшы. Вентиляция жана температураны анакей розетка дагы бар экен, 12 вольттон 180 вольтко. Аябай жакшы, навороттор көп, көрүп атасыздар. Айтып бүтө албай атабыз. Бул жакты көрсөтөйүн. Органайзер, мындай заводской өзүнүн мындай огнетушители, аварийкасы, компрессоры жана баякы жол, баякы моонун ичинде суюктук бар. Дөңгөлөктөр жарылып калса, ушул суюктук аркылуу кайтара эле жарылык жерин жамап, автоматтык түрдө дөңгөлөктү чыгарбай туруп, ушундай жамап кайтара жүрүп кетсе болот. Анан айтмакчы, мына арканкы эшиги, багажник тарабы тагыраак айтканыбыздай электро мындай доводчикте ачылып жабылат. Ачкычында да ошондой багажникти ачып коюу баскычы бар. Эми азыр от алдырып жүргүзүп да көрөлү унаны. 카드를 넣어주세요. Анакей, көрдүңүздөр, бир дагы ошибка жок цифровой панельде. Мына от алдырып жүргүзүп койгонбуз. Көрүңүздөр, мотор жагы да таптаза. Мынандай газовый упордо. Теплоизоляциясы өз ордунда, резиналары дагы өз ордунда. Жакшы, эми мындай лонжерондору мага көрүнгөн жерден таптаза болуп турат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге унаа жөнүндө көрсөткөн аракет жасадык. Максималдуу комплектация Santa Fe көрүп койдуңуздар. Эмне кандай опциялардын мүмкүн болушунча түшүндүрүп көрсөтүп берген аракет жасадык. Эми баасын айта кетели. Мына азыр эси боло турган баасын эле айтып коюңуз деп атат. $31,000. Уна Ош шаарында болот. Айта турганда кошумча сөздөр барбы же жокпу? Башка жок, Эгер көрүүчүлөрүбүздүн арасында суроолор пайда болсо, азыр эсинин байланыш номерлерин айта кетем. Толук маалыматты унаа жөнүндө сурап билип алыңыздар. Жактыра турган эле унаа, мындай айтканда мен көбүнчө айтып кете бербейм чындыгында, бирок ошого мындай татыктуу эле унаа болуп эсептелинет. Өзүңүздөр да сүйлөшүп аласыздар. Да майда чүйдөлөрүн айтпай калсак, толук маалыматты эсинен сурап аласыздар. Байланыш номер 0556 0556 50. Мына эми тагыраак жакшы айтып коеюн. 0550 56 50 56. WhatsApp бар.
Биздин канал аркылуу дагы сиздер дагы ушинтип унаңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Ал үчүн Ош шаарына келгенге убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен дал ушундай жандуу кылып өзүм тартып берем. Алыста болсоңуздар, биздин WhatsApp номерге өзүңүздөр фотого жана видеого тартып унаңыздарды жөнөтсөңүздөр жарыялап чыгарып беребиз. 701 118 118 номерине. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.